Assalamu alaikum туғандар. Урматтуу Багыттуу каналынын көрүүчүлөрү. Биз бүгүн Ноқат районуна караштуу Исанов аймагынын Бай шайына келдик. Бул жерде жапыс бойлуу алма бак бүт Европанын стандартына жооп берген китебиндеги кылып тегип каражат бул жерде. Бул жерге азыр биз Медербек Жамбаев менен биргеликте келген Ош мамлекеттик университетинин студенттери менен семинар уюштурган экен. Ошого келдик. Келип алгандар үчүн бир аз видео ролик тартабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Алманын Сакталбайбы? сакталат. Алманын бирок бул сорт жөнүндө менин информациям чынында өтө көп эмес. Мына азыр күздө бышып атат. Алманын 10 миңге жакын сорту бар дүйнө жүзүндө. 10 миңге жакын. Кыргызстанда деле СССР убагында илимпоздор чыгарган бир канча сорттор бар, орустардынчы. Аттары да кошого ыңгайланышкан. Азыркы мезгилде бизде илимий изилдөө өтө начар, анча изилденбейт, жаңы сорт, жаңы подвой. Изилденүү нерсе таптакыр өтө төмөнкү деңгээлде. Себеби билимге эмес, акчага маани берип койгондар жаштарчы. Чет өлкөгө барып эле тезирээк байып кетсем да ошонун артынан түшөт, билимге эмесчи. Бул ошо сорттордун бирөөсү, азыр жаңы чыккан карлик, полукарликтерге уланып келип аткан сорттордон айдарет. Алма эрте быша турган болсо узагыраак, азыраак сакталат, орто быша турган болсо орточо, кечирээк октябрь, ноябрда, сентябрдын ортосунан наракка быша турган болсо кыш калма деп койсо көбүрөөк сакталат да, бир жылга чейин. Бирок ошол эле августта бышкан, эрте бышкан алмалар кирип калат. Августтагы гала сорттору деле азыр атмосфера контролю деп коет түрктөр. Атмосферасында контроль кылып тура турган этилен деген газдар бар. Ошо газдар чыгып кетсе алма тезирээк бышып, тезирээк карыйт да. Узакка чыдабайт, бырышат, башка болот, салмагын жоготот. Ошо атмосферадагы зыяндуу газдарды соруп тура турган аппараттары бар. Ошол аркылуу не кылат? Узакка бир жылга чейин сактап атат. Руби гала деген сорттор. Менин тааныштарым бар, ЗМС тарым деп интернетке кирип жазсаңар чыгат. 1 миллион, 2 миллион көчөт өндүрүшөт. Мына айтып аткандай эле ошо солнечный ожог күндөн күйүп калат алмачы. Эгерде күндүн нуру катуу тийсе, жайда саратан мезгилде дарактын бутактарын мындай учурда сакташтын бир канча ыкмасы бар. Кызыл түстүү алмаларда зыян азыраак, сары же жашыл түстүү алмаларда дагы көбүрөөк болот да. Сакташ үчүн мына жерде бутактар көбүрөөк болсо, көлөкө көбүрөөк тиет эле дагы. Көлөкөдө бул азыраак зыян көрөт эле. Товарын ибит жакшы болот эле, базарга барганда баасы кымбатыраак сатылат эле да. Мындай нерселерди сатыш кыйыныраак болуп калат. Товарын ибит начар болуп калган үчүнчү. Анан же болбосо үстүнө тор тартыш керек. Азыркы эле айтып аткандай, үстүнө тор тарткандын бир канча пайдасы жагы бар дедик. Бирөөсү ушу күндөн ашыкча ысыктардан сакташ болсо, солнечный ожогдон. Экинчиси мөндүр. Мөндүр быйылкы эмес, кийинки жылкы түшүмдү дагы жоготот да. Мөмө жемиш дарактарында, себеби дегенде мөмө жемиш дарактарынын бүчүрлөрү мөмө турган, мыналар мөмө турган бүчүрлөрү. Булар жалбырактар түшөт, мыналар түшкөндөн кийинки жылы гүл ачат. Ар бири мына бир эле бүчүрдү карагыла, бул бүчүр 4-5 даана гүл чыгарат. Ортосундагы биринчи ачат, король гүл деп коет. Ошол 4-5 даанадан 4-5 даана мөмө пайда болуп алат. Мына бүчүр жалгыз өзүнөн. Мен азыр үзүп койгон мына жалбырактары, ушулар фотосинтез, солнечный панель сымал күндүн энергиясын органикалык заттарга алмаштырып, буларга азык-сат чогултуп берет бүчүрдүн ичинечи. Эркек ургач органдары бар. Булар начар боло турган болсо, мөндүр келип буну сындыра турган болсо, мындай зыянкеш же мөндүр же бир оору жалбыракты фотосинтез кыла албай турган абалга алып келип кое турган болсо эмне болот? Ал бүчүр жакшы чоңой албай калат. Кийинки жылы же начар гүлдөйт, же гүлдөбөйт, гүлдөсө да чаңдашпайт. Чаңдашса да мөмө бербейт, мөмө берсе кичинекей болуп калат. Ушунда бир канча минустар болуп калат да. А быйылкы мөмөгө дагы зака жедирет, мындай сындырып коет кээ бир жерлерин, формасын өзгөртүп салат. Бутактарын, дарактарга, сырткы кабыктарына чейин зыян берип коет да. Мөндүрдүн зыянычы. А интенсивдүү деген ошо жыш деп атабыз, интенсивдүү бактарда, заманбап бактардын баарында ушул тамчылатып сугаруу, араларын жакын болуусу, аз жерден көп жана сапаттуу түшүм алуу баардыгы каралат да. Биз көрүп аткан мурдагы бактар полукарлик эле. Полукарликтердин аралары 4 метрге 2 метр болот көбүнчө. Бул подвойго, топурактын күчтүү же күчсүздүгүнө, климатына, сортуна жараша аралы жакыныраак же алысыраак да болуп кете берет. 3 метрге, 1,5 метрден баштап 5 метрге, 3 метрге чейин болот полукарликтер. Ал эми карликтерди керек болсо 30 сантиметр кылып дагы өстүргөндөр бар. Араларын жакындаткан сайын эмне деп атабыз? Буну бутаганда мындай бутактарын контроль кылыш кыйын болуп калат. Бизге только мына окшогон кыска, кенен градуста, анча жоон өспөгөн, жоон орсо дагы мына градус кенен болгон, бүчүрлөрү эртерээк мөмө бүчүрүнө айланган, күндүн жарыгы жакшы тийген, шамал жакшы айланган бутактарды пайда кылат. Андайларчы аралыгы 50 сантиметрден 71 метр кылып эккендерчи. Чет өлкөлөрдө, Европаларда бүт ушундай.
Анан ото чөп менен күрөшкөндүн бир канча ыкмасы бар. Ошол эле химиялык жол менен гербицидтерди чачуу жолу менен да тазаласа болот. Бул жердин багы ошол гербицид чачуу менен тазаланат экен. Же болбосо мулчалоо деп койсок болот, мульчирование деп коет. Малчинг англисче. Ошол мулча аркылуу дагы чөптү өстүрбөй койсо болот да. Ал дагы өзүнчө экиге бөлүнөт дегенбиз мурда сабактарда. Кандай эле? Органикалык жана химиялык болуп бөлүнөт да мулчаларчы. Органикалыктарга саман, апилка окшогондор нерселер кирет. Саманды 8 сантиметрден 15 сантиметрге чейин калың мына жерге чейин ар жагында ошондой кылып туруп чача турган болсок, шамал учуруп кетпей турган эске алыш керек дагы. Бул жерге чөп аз чыгат. Чыкса дагы күчсүз болот да. Мындай жоон болуп, адам чөкүртөк болуп бутка кире тургандай мындай нерселер пайда болбойт. Бул күчтүүлүктүн белгиси. Өсүмдүк кеч чоңоюп катып калгандан кийин анан урганда бул жердечи. Баягы дары дагы кечирээк чачылып калышы мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Ортосун азыр эми кол менен кылып атышат экен. Мисалы мен Түркияда 100 гектар бактарды кыдырып эле жүрөм. Ал жерде трактор, бир техникасы болот. Трактордун артына фреза деп коет, мындай темирлер айланып турат. Топуракты жумшартып майда кылып коет. Ошол фрезаны эле жерге тийгизбей көтөрүп туруп эле айландырып коет дагы тракторду айдап кете берет. Вазылды айдап көтөрөт. Могу үстүдөгү чөптү кыркып адам чачын кыскарткандай кылды. Бул үстүндөгү өсүп калган чөптөрдү кыскартып эле өзүнө таштап коет да. Ал кайра өзүнө удобрение болуп берет. Севооборот болуп берет да, жашыл удобрение болупчу. Анан мына жердин ылай болуп, баткак болуп калышынан да алдын алат. Европадагы бүт бактарды интернетке кирип карасаңар, интенсивдүү бактарды, көчөттөрдүн түгү таптаза, ортодогу жер жашыл түстө болот да. Трактор жамгыр жааганда, башка болгондо да кирип дары чачыш керек, бутагандан калдыктарын ташып чыгыш керек. Бул агротехникалык иштерди аткарыш үчүн силер ортосуна айдап кое турган болсоңор, андай нерсе кыла албайсыңар, батып калат тракторуңарчы. Айдалган жерге техника кире албай калат. Ошон үчүн дагы экинчиси жаан чачындан түшкөн суу мындай чөптө бузагаракта жоголот. Нымдуулукту көбүрөөк сактап берет мына чөпчү. Салкындаа кылып кармап берет. Үчүнчүсү бунун тамыры эч убакта ортого келип, бул менен азык талашпайт, суу талашпайт. Бунун тамыры бутага кайсы жерге чейин өссө, ошол жерге чейин гана өсөт. Ар бир дарактыкка, чоң узакка кетет, кичинекей даракт кичинекей. Мисалы, бул дарактын өзөгүнөн баштап где-то бир 50 сантиметрге чейин чыгып атат бутактарын көбү, тамыры деле 50 сантиметрге чейин эле аймакта болот да мунукчу. Чоңураак дарактык 2 метр же 5 метр болсо, 2 метр 5 метрге чейин жайылган, анын аралары алыс болуп эгилген эски бактар. Мөмөдө сортуна жараша чоң жана кичине боло алат. Гала сорту кичинерээк болот мөмөсү. Наш Айдарет, Фуджиге окшогондор, Гренни Смитке окшогондор бир аз да көлөмү чоңураак болот. Граммы бир данасы 200 эмес, 300, 250, 320га чейин кете берет да. Экинчи нерсе бул ген жагынан сорттун өзгөчөлүгү. Экинчиси силер сууну жана азотту көп берсеңер, мөмөнүн саны азыраак болуп калса бир даракта, нормада 100 дана мөмө болуш керек болсо, бул жерде 70 дана же 60 дана болсо дагы чоңураак болот. Неге? Азык сат кеңири болот, мөмөнүн саны аз болгон үчүн конкуренция аз, мөмөлөр дагы көлөмүн чоңойтот. Мөмөлөр айттык, мурда деле сабактарда айтып эле жүрөбүз. Мөмөлөр кичинекей мезгилинде белгилүү бир чоңдукка чейин чаңдашкандан кийин клетканын саны көбөйөт да. Мисалы, эли мына бир алманын биринчи клеткасы сан жагынан көбөйөт. Көлөмү чоңойбойт. 3 миллион же 2 миллион клетка пайда болот. 1 ай, 1,5 айдын ичиндечи. Андан кийин скорый